Жээнбеков депутаттар. Себеби силерде намыс барбы, мен билбейм го, бизде намыс бар. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, амансыздарбы? Мен бүгүнкү кайрылуум урматтуу президент Сооронбай Жээнбековго мага окшогон кайрылгандар өтө көбөйүп кетти негизи. Майла жоктон ушул сөз дагы жетип калабы деген ойдомун. Майдын 22-си Москва шаары мынакей суук болуп жатат азыр. Москва шаарында күн суук. Куртка кийип жүрөбүз, май айы болсо дагы. Мен бул сууктун себебин неге айтам? Мен кыргыз элим, кыргыз ордошторум, кыргыз бир туугандарым границада жатат, Оренбургдагы. Ошолор өтө боорду оорутуп, күндө жүрөк сыгылып атат. Ошолор аял кишилер, ал жерде бардык бир туугандарыбыз 2 айдан бери почти жатышат, эч ким көңүл бурбай атат. Урматтуу Сооронбай Жээнбеков президент, сизден өтө суранам. Ошолорду алып кетсеңиздер, мындай кетиште болбойт. Сиздин мындай кыргыз элине кандайдыр бир көңүл бурбагандай сезилип жатат. Бул жакта билинет. Эми Кыргызстандагы кыргыз бир туугандарыбыз билбесе дагы мүмкүн билип жаткандыр. Бизге өтө билинип жатат мигранттарга. Мигранттар, ар бир мигранттар ушул жерде отуруп, эми айта албаса дагы, сөзү жетпесе дагы жүрөгүнө кысып, ошол жерде жаткан бир туугандарыбызды ойлошот. Комментарийлерде окуңуздар, кандай сөздөр сиздер үчүн. Сиздер мындай кылганда элдин рейтингинен сиздердин президенттин рейтинги түшүп кетти. Урматтуу Сооронбай Жээнбеков, бөтөн эл эмес биз сиздерге. Сиздердин элиңиз, биз айланып барып Кыргызстанга барабыз. Бул жерде Москвада барына шерменде болуп бүттүк уже. Мына көрүп атасыздар. 1 ай, 2 айдан бери шерменде болуп чыгабыз, посольствого барабыз. Мына посольстводагы Россия 24 каналынан, Россиянын бардык телеканалдарынан бизди көрсөтүп атат. Кыргыз мигранттар мынтетти, антетти деп. Эми Оренбургдагыны көрсөтүп атат, тынбай эле. Уялып бүттүк, эми бардыгын көрсөтүп бүттү. Орустар комментарийна жазат. Не келдиңер? Жаман сөздөр жазгандар бар, жакшы сөздөргө жазгандар көп. Ошолорду көрүп жүрөгүң сыгылат экен. Анан депутаттар, урматтуу депутаттар, мынакей силерди эл шайлаган, элдин өкүлүбүзүңөр айланайын депутаттар. Ушул элдин өкүлү болгондон элдин тарабын алсаңар болот да, силер 120 депутатсыңар. 120 депутаттын мен ичинен бир 5-о, точно азын билем, 5-оон эле көрөм, 5-о эле мындай сүйлөйт. Калганы билбейм, калганы кандай отурат билбейм го. Анын жөн эле келгенби, жөн эле креслого отурганы келгенби, бул капа болбойсуздар. Себеби бул чындык. Азыр чындык чыркырап турган маалы. Ошол 120 депутат элдин талабын алсаңар, силер бүт жакты чачыратып, бүт жакты колдон келишинче кыргыз элин алып кеткенге силерде возможно болот эле, урматтуу депутаттар. 120-ңыздар тынбай сүйлөгөндө, ушундай кыргыз эл үчүн күйгөндө, бизге окшоп монтип айтып тынбай, биз эми жөнөкөй кыргыз жаранбыз, жөнөкөй мигрантбыз. Ошол болсо дагы сүйлөшкө туура келип атат. Сиздер 120 колуңуздарда бийлик бар, сүйлөп мындай 120-ңыздар жабылганда ошол кыргыз эли кыйналбайт эле мигранттар. Мен депутаттардан айта кетем, мен экөөнү эле жакшы билем, экөөнү эле көрөм мен. Башкасын көргүм деле көрүштү эле каалабайм. Фамилиясын айтып кетейин, Жанар Акаев менен Эльвира Сурабалдиева деген депутат бар, аял киши. Ошол өтө мыкты жаштардан, жаш, анан мыкты сүйлөшөт. Популизм эмес алар. Себеби билем, ошолор боору ооруйт. Эч кандай популизм деп ойлобойм олордун ар бир сүйлөгөнү. Лично мага ошо экөөнүн жүргүзгөн саясаты мага жагат. Мен олордун эч кандай байланышым жок, эч ким алар мени тааныбайт, мен аларды тааныбайм. Себеби алып барган иши кичине элге жагымдуу. Кичине болсо элдин талабын алышат. Ошого окшоп сиздер дагы бириктүүлүктө мигранттар үчүн кылсаңыздар, ошол эртеңки күнү шайлоо келгенде ушул депутаттар бизди шайлаган, колдогон, эми биз элди депутаттарды колдойбуз деп мынтип чыгат элек. Азыр ушул убакта сиздердин рейтингиңиздер билинди. Кийин
мурунку заман өттү, мына жаш муун өзгөрдү уже. Мурун заманда интернет жок болгон болсо, мурун чоңдорубуз жөн эле мындай шайлаган болсо, азыркы мына биздин убактагы жаштар уже ким депутат кандай, сиз историяңыздарды биз интернет аркылуу бир сыра окуп коебуз. Кимди шайлаш экен биз билип калдык уже. Элдин баары уже жаштар, мына бизге окшогон жаштар билип калды. Себеби мурункуларда интернет жок, келсе акча берсе шайлап кое берчү эле. Азыркы жаштар уже кимди шайлашты, кимди алдыга сүйрөп чыгышты билип калды. Кимге бюллетенди беришти, ушуну шайлайм деп. Ошого мурунку замандар өттү. Азыр жаңы муун чыгып келип атат. Ошого өзүңүздөрдү көрсөтүп, эл менен болуңуздар. Урматтуу Сооронбай Жээнбеков, биздин президент, мындай кайрылууларды обязательно сиз кабыл алышыңыз керек. Себеби ушундай кайрылуулар элден көп болсо, сиздер ошого реакция көп кылсаңыздар, ошол кызматтагы ишин аткарып аткандарга чара көрсөңүздөр, мындай видео кайрылуулар азаят. Себеби мындай видео кайрылуулар адамда көп болгон сайын ошо иштебей аткан болгон болот. Ошол жер иштебей аткан болот. Мына элчиликке мен деле барып келдим, эшигин ачпай койгон, 2 жолу барып келдим, эшигин ачпай коюшту. Буну моюнга алыш керек. Эшиктерин жаап ачпай койгон, телефондордун жооп бербей койду. Биз чалып көрдүк, мен баргам ал жерге. Анан мындай элдин кайрылууларын обязательно реакция кылып, ушундай элден көп келген кайрылууларга реакция кылсаңыздар, мисалы үчүн кийинки кызматта иштегендерге ошолор ушу кайрылуулар чыкпасын деп өздөрүн иштешке аракет кылат. Ошондон анан видео мындай бизге окшогон видео кайрылуулар азаят. Ушул видеому көрүп калсаңыздар, обязательно могу мен бир эле сураганым, ушул Оренбургдагы кыргыз мекендештерибизге жардам көрсөтүп, границадан алып чыгып кетиңиздер. Бир гана сураныч, биз уят болдук. Айланайын, урматтуу президент Сооронбай Жээнбеков, депутаттар. Себеби силерде намыс барбы, мен билбейм го, бизде намыс бар, жөнөкөй элде. Мисалы үчүн силердер эми чоң кызматта иштегендер бири-биринин бетин айтпайт. Мисалы сен мындай деп катуу сүйлөбөйт. Бизде жөнөкөй жарандардын арасында, мисалы мен жөнөкөй чоң иште иштебейм, мен мисалы жөнөкөй жаран болсом, орустун жөнөкөй жараны болсо, бизди бири-бирибизди айтат. Сен элиң мындай, сенин президентиң мындай деп. Анан мындай чоң кызматтагыларды кандай экенин билбейм. Ошого биз карапайым эл андай сөздөрдү көп угуп келатабыз. Ошол жерде да Москвада да иштеп атып, силердин президентиңер, силердин мындайыңар деген сөздөрдү көп угуп атабыз. Мен ишке барганда деле айтат, охраналар айтат, ар бир президентти алар билишет экен. Мисалы Акаевди эч кандай жамандашпайт, себеби ал ушул жердин гражданысы болсо, эч кандай Бакиевден баштайт, Атамбаевди айтат. Азыркы мына сизди Сооронбай Жээнбековду ар биринин рейтингин карап турушат. Эми ол охранниктер жөнөкөй орустун жараны болсо дагы биздин турмушубузга кызыгат экен. Себеби мен ошол жерде иштеген үчүн булардын келечеги кандай болот деп кызыгышат. Ошондо мындай бул мындай иштейт, бул мындай кылыптыр деп архивтерди билет экен президенттердин. Сиз дагы өзүңүздүн рейтингиңизди түшүрбөң. Анан урматтуу кыргыз элиме кайрылып кетем дагы. Биз Сооронбай Жээнбековду кетиребиз, мындай иштей албайт экен деген болбойт негизи. Президентти башказына кетирип, башказын алып келсек дагы, баары бир деле ал бутка туруп иштегеп келгенче убакыттар өтүп атат. Жөндө мындай 30 жыл өттү. Андан көрүш Сооронбай Жээнбековду талаптарды коюп, бүгүндөн баштап иштесе, бир күндө ишти кылса болот. Себеби президенттин колунда бар бийлик бутактары бар. Буйрукту бир күндө берсе, сүйлөшүүлөр жакшы болсо, чет мамлекеттегилер менен, кошуналар менен, президент бүгүндөн баштап иштесе, биз алдыга жылат элек. Ошого башказын алып келсек деле, баары ошо башказын алып келсек деле, баары ошого мен мына канчогон алып келип, канчого кетти. Урматтуу Сооронбай Жээнбеков, сиз өзүңүз эле иштеп, мына иштейм деп көрсөтүңүз ишиңизди, биз ошо сизди колдойлу. Кайрылуунун көрүп жаткан болсоңуздар, чоң рахмат. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Кыргыз элим дайыма биримдикте ынтымакта болойлу.